Кыргыз-казак чек арасы ачылбайт. Казакстан Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Ереванда өткөн Евразиялык экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Маалыматка караганда казак тарап жол картага кол коюлган күндө деле чек аралар ачылбайт, эки өлкө чегинде эркин кыймыл болбойт деп айткан ал. Новиков кошумчалагандай, өкмөт мындан аркы иштерди Евразия экономикалык биримдигинин эки тараптуу кеңешмелердин алкагында жүргүзөт. Андан кийин гана кандайдыр бир чечимдер кабыл алынышы ыктымал. Эске салсак, жол карта түзүү тууралуу макулдашууга 18 октябрда эки өлкөнүн премьер-министрлеринин Астанадагы жолугушуусунда жетишкен. Документтин долбоору кыргыз-казак мамилесиндеги бардык маселелерди чечүүгө багытталганы айтылган. 10 октябрдан бери Казакстан чек арадан өтүүнү кыйындатып, көзөмөлдү күчөткөн. Ушул күнгө чейин адамдардын жана автоунаалардын казак тарапка өтүүсү дали кыйынчылык жаратууда. Дайыр Кенекеев вице-премьер-министр болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ошол эле маалда Кенекеев кайсы тармак боюнча вице-премьер болуп иштей турганы кабарлана элек. Бейрасмий маалыматтар боюнча Кенекеев азыр Дүйшөнбек Зилалиев ээлеп турган вицелик кызматка. Ал эми Зилалиев коргоо жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министрликке өтөөрү кабарланган. Буга чейин өкмөттүн таластагы өкүлү кызматын аркалап келген Кенекеев. Өнүгүү прогресс фракциясы 3 депутатын фракциядан чыгарды. Мындай чечим фракциянын кечээки жыйынында кабыл алынган. Ал депутаттар Тазабек Икрамов, Камчыбек Жолдошбаев жана Алмаз Жутанов. Бул маалыматты аталган фракциянын мүчөсү, эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров ырастады. Анын айтымында аталган депутаттар фракциянын көпчүлүк мүчөлөрүнүн добушунун негизинде кабыл алынган чечимдерине каршы саясат жүргүзгөнү үчүн катардан чыгарылды. Эске салсак, парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясында 13 мандат бар. Аны партия лидери Бакыт Төрөбаев жетектейт. Башка жаңылыктардан, Бишкекте бычакталган милиционердин сөөгү табылды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маркумдун сөөгү Исанов менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинен табылган. Аталган маалыматты Бишкек шаардык милициясы тастыктап, учурда аталган факты боюнча тергөө амалдары башталганын айтат. Нарында милиция кызматкери кесиптешин атып алды. Ок жабырлануучунун көкүрөк тушуна тийип, ал ошол жерден жан берген. Окуя кечээ Нарын шаардык милиция бөлүмүндө болгон. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, милициянын ага сержанты жумуштан кийин Макаров үлгүсүндөгү тапанчасын тапшырып жатып, капыстан кесиптеши тарапка атып алган. Ушул тапта кызматтык териштирүү жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын бүгүн расмий жарыялайт. БШК кечки саат 6-ларда жыйынга чогулуп маселени кароого киришкен. Бирок тыныгуу жарыяланып, шайлоо жыйынтыгын чыгаруу бүгүнкүгө калган.